Assalamu алейкум достор. Кезектеги обзорубуз биздин Janome фирмасынан 1818 деген модели. Бул машинканын ыңгайлуулуктары өтө көп. Бул 19 түрдө тигет. Эң керектүү шовтору бар мында зигзаг. Мындай болгон решеточный шовтор, калың зигзаг, калың прямой строчка, узорный шовтордон бар, анан оверлочный шовтор. То есть профессиональный оверлок болбосо дагы бир жип менен оверлок окшоштуруп тийип берет ушул сыяктуу кылып. Тигиштеринен бери көрсөтүп беребиз. Анан бул автоматический петля. Дагы бир жакшы жери жип саптагычы бар. Анан жип кескичи менен, нитка резка, анан ниткасын жип сактагыч помогатель менен. Качествосы өтө жакшы, 1 жылдык гарантиясы менен азыр тигиштерин көрсөтүп беребиз. Бул жакта бобинкалар бар. Буга 2 жип салып койсоңуздар болот. Азыр сапталышын тигишин көрсөтөбүз. Мынакей достор, саптап даярдап алдык. Бул жагында күнчатели комплектинде мындай педаль бар. Муну бутка кое аласыздар. Биринчи местерге калың жуканы кандай тигет көрсөтөйүн. Бул мисалы жука материал мына. Прямой строчкага коебуз. Шаг 3,5 койдук. Закрепка. Жука материалды эч кандай чайнаган жок. Бул жанагындай өтө жука шпон материалдар болгондо, бул зажимды кичине азайтып койсоңуздар, бырыштырбай жакшы тигет. Азыр бул жука материалды тикти. Эми калыңын дагы тигип көрсөтөйүн. Мисалы, бул так 4 кабаттан 8 кабат. Где-то 1-2-3 мм чыгат. Эч кандай кыйналбайт. Уже мына 8 кабатта эч кандай кыйналган жок, 2-3 мм. Бул калың материал. Где-то 4-5 мм чыгат. 16 кабат. Калыңдыгын көрдүңүздөр. Кандай тигет экен көрөлү чогуу. Закрепка. Мындай эч кандай кыйналган жок. Мындан деле калыңын тиксе керек, бирок калыңыраак ийне салсаңыздар эч кандай проблема жок, тиге берет. Эми местерге башка тигиштерин көрсөтөйүн. Так, бул прямойдун тиккенин көрдүңүздөр, закрепочный кнопкасы, андан кийин зигзагга коюп көрөбүз, зигзаг. Зигзагды ушундай тигип атат. Эми шагын кичирейтсеңиздер, зигзагды красивый чыгарып берет. Бул шаг корректировкасы. Мынакей туугандар, өтө сонун кол чыгып чыкат. Калың жука айырмалабайт, дыйга койдук. Мынакей, бул башкачараак зигзаг. Эге койдук. Жарымынан кийин Ф'ке коелу. Е менен F ушундай тигет экен. Пульс, жана пульс сыяктуу тигет экен. Зигзагдардын түрлөрү. Так, мына жага койдум. 2-2ден көрсөтөйүн, ашка койдум. Мынакей туугандар, бул Ж, бул H. 2-2ден көрсөтөйүн, чтобы убакытты албаш үчүн. Үстүндө бүт сүрөттөр көрүнүп турат, ошого карап эле кое бересиздер. Азыр мен L га койдук, ушул узорный шов чыгыш керек. Мындай болгон узорный шовтор чыгып атат туугандар. Достор, тигиштерин толук көрсөтүп бердим сиздерге. Ушундай болгон шовторду тиге турган оверлочный шов, 19 түрдүү шов тигип бере турган 1818 деген модель керек болсо, заказ берип жетишип калыңыздар. Азсанда бир 7-8 даана калды. Кыргызстан боюнча доставкабыз акысыз. Оплатасын төлөмүн ошо үйүңүзгө баргандан кийин кылсаңыздар болот. Эгер нактабай алам десеңиздер, рассрочкага М банк аркылуу 3 айга чейин беребиз.